Жогорку кеңеш Касса Миң долбоорунун алкагындагы жергиликтүү конуштарды колдоо келишимине толуктоолорду киргизүү сунушун карады. Анда келишимге кирген аймактарда табигый техногендик кырсык катталган учурда министрлер кабинети долбоордун каражатын өз алдынча башкарып, ыкчам чараларды көрө алат деген сунуш киргизилген. Депутаттардын чечими жана Касса Миң долбоорунун учурдагы этабы тууралуу кийинки материалда. Кыргызстандан Тажикстан аркылуу Афганистан менен Пакистанга электр энергиясын экспорттоого багытталган Касса Миң долбоору үстүбүздөгү жылдын февраль айында ишке кирген. Кыргызстан улуттук электр тармагы мекемеси берген маалыматка ылайык, учурда документтештирүү, жерге уруксат алуу процесстери толугу менен соңуна чыгып, мамычаларды орнотуу процесси жүрүп жатат. Бүгүнкү күнгө бардык иш-чаралар проектлери да даяр болуп, госэкспертизага берилди. Жер маселеси болуп атты эле. Мына бүгүн сиздер жакшы кабарды угуп атасыздар. Даже айтайын, ушу Кара Суу деген районубузда итууну бериле эле, алар дагы ошо жер маселеси чечилип, итууну беришти. Азыр эми Костурога экспертизага берсек, жакын арада ал жактан да уруксат алсак, анда экинчи участок подрядчикке берилет да. Бул эмнени айтат? Дагы ушу 1 августтан баштасак, 2 жылдын ичинде бунун баары бүтүш керек да дагы. Жогорку Чыңалуудагы электр чубалгылары Жалал Абад, Ош, Баткен облустарынан 77 калктуу конушту аралап өтөт. Долбоордун алкагында бул конуштарды колдоо максатында $10 миллион эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы тарабынан $1 миллион көп тараптуу трасттык фонд тарабынан бөлүнгөн. Бүгүн жогорку кеңеште эл аралык келишимге долбоорго кирген аймактарда табигый техногендик кырсыктар катталса, министрлер кабинети аталган каражатты өз алдынча бөлүштүрүп, ыкчам чара көрүү пунктун киргизүү сунушталып, колдоого алынды. Biz kança жылдан бери ушул касса тышытын бир маалымат ала албай атабыз. Азыр сергер 4-нчи компонент кайра эле акча сурамай, кайра эле баягы эски жолго отасыз. Бирөөнү жетелеп келип, исполнение на какой стадии, что сделано? Что планируется по кассе тысячи? Вот этот вопрос надо было сегодня подготовить. Правильно Кадыралиев поднимает вопрос? Я этот вопрос хочу поднять. А вы говорите, у меня данных маалымат нет. Вы же эти все кассы тысячи, все Минфин готовил. Экспорт электроэнергия тууралуу жазында, жайында эми ошого карап атканда сөзсүз түрдө бизге керек эле да азырчы Несттин өкүлү, Минэнергиянын өкүлдөрү, суроолорубуз көп эле ошолоргочу, ошолорду чакырып келиш керек эле да бул жергечи. Анда колдоп беребиз биз эми соцпакет болсун, жанагындай чоң проект болгондон тем более Всемирный банк менен сүйлөшүп, эми абдан туура кылып атасыңар, жана 4-нчи компонентти киргизипчи, ал керек. Касса Миң долбоорунун алкагында Кыргызстан 2024 жылдын май айынан тартып электр энергиясын экспорттоп баштайт. Алгач саатына 347 миллион киловатт берилсе, кийинки жылдары 500 киловаттка чейин берүү каралган. Электр энергиясын сыртка экспорттоо өлкө ичиндеги баага таасирин береби деген суроого тескерисинче арзандоосуна шарт түзөт деген жооп алдык. 15 жылдын ичинде ошол өндүрүүчү компания АО электрический станцияда $1 миллиард 200 миллион көбүрөөк киреше алат да, бул таза кирешеси болот. Ошол эле убакта биз баягы электр энергиясын ташып жеткирүү компаниясы $322 миллион киреше алабыз. Ошол убакта өзүбүздүн алган кредитибизди проценти менен жабабыз да. Бул биринчи коммерциялык чоң проект болуп атат. Бул эмеге тарифке биздин внутри Кыргызстандын ичиндеги тарифке тиешеси жок болот да. Өз үчүн эмес да азайтуусуна тиешеси мүмкүн. Кene бул ошол тариф эменин чыгымдарына жаткан да. Эл аралык долбоор экономикалык, социалдык жана экологиялык жактан да тыкыр иликтөөгө алынып, жогорку Чыңалуудагы чубалгылар өткөн аймактарда калктын жана өсүмдүктөрдүн коопсуздугуна кам көрүлгөн. Баткен районунда, Лейлек районунда кызыл китепке кирген эки түрү тюльпандар бар. Ошо эки түрү тюльпандарды биз көчүрдүк башка территорияга, участокко. Ошон үчүн бул долбоордо каралган. Бюджет тоже долбоордо каралган. И экология чаралары бул долбоордо полностью каралат. И местное населенияга зыян болбойт. Өсүмдүктөргө, животный мирге тоже зыян болбойт. Дүйнөлүк банктан биз ошондой эле положительное заключение алдык бул документке. И гаостон
гаос бул мамлекеттик экологиялык агентствосы, ошондон да биз положительное заключение алдык. 15 жылга пландалган Касамин эл аралык келишимине 2019 жылдын 8 августунда кол коюлган. Долбоорду ишке ашыруу үчүн Дүйнөлүк банк $45 миллион, Ислам өнүктүрүү банкы $50 миллион, Европа өнүктүрүү банкы €70 миллион бөлгөн. Электр энергиясын экспорттоо май айынан октябрь айына чейин гана созулат. Башка убакта өлкө ичиндеги чакан гидростанциялар өндүргөн товарларын кымбат баада, башкача айтканда киловаттын 6-7 сомго барабар суммада чет өлкөгө экспорттоо мүмкүнчүлүгү жаралат.